биздин улуттук колоритти да ушул жерге бир калтырып койбойт. Нормально экен, бу жерде проблема жок экен. Üçüncü palasa bir yerden boşlatken de diğerden başlar. Ош шаарына негизги кире бериш болгон Ысакбек Монуев көчөсү менен Аскар Шакиров көчөсүнүн кесилишинде өзүңүздөр билесиздер, жол тыгын аябай көп болот. Болжол Ош башня деп коет. Башня көрөт Оштоп жана көп кабаттуу үй бар. Ошол жерде эң көп унаа тыгыны пайда болот. Ошол тыгынды чечүү максатында мэр Бактыбек Жеңишбековдун тапшырмасы менен биз азыркы мезгилде эскиздик долбоорлор жасадык. Эскиздик долбоор бул эки деңгээлдүү жер астынан жана жер үстүнөн өтүүчү унаа жол болот ал жерде. Андан сырткары ошол жерде адамдар өтүүчү дагы өтмөк кошо комплекси курулат да. Бул биринчи долбоор. Экинчиси ошол эле Ысакбек Монуев көчөсүнүн улай эле Масалиев көчөсүнүн кесилишине дагы мындай улуттук колоритти элес түшүрүлгөн атайын дал жерге дагы жер үстүнөн өтүүчү өтмөктүн курулушунун куруу үчүн эскиздик долбоорлор жасадык. Мына бүгүн ушул эскиздик долбоорлорду биз атайын коомчулук менен кеңешип, атайын коомдук талкууга чыгартабыз. Себеби коомчулук дагы өздөрүнүн кээ бир сунуштарын, пикирлерин айтса, биз проект жасаган учурда ошол сунуштарын долбоорчулар менен биргеликте талкуулап, керектүү жерлерин кошуп кетебиз. Кудай буйруса биз бул проектлерди мына ушул жылы баштап алсак, долбоор иштер кагаздарын кийинки жылдын жаз айларына ушул жана жогоруда айтып кеткен Масалиев, Монуев, өтмөк, андан кийин ошол Ысакбек Монуев көчөсү менен Аскар Шакиров көчөсүндө атайын эки деңгээлдүү жол, унаа жолу, андан сырткары Араванский деп коебуз. Араванскийге дагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн курулушун куруп планыбыз бар. Аземка кенен экен бияга.